Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы. Студияда кызматта Чынар Капарова жана Канат Абазбеков. Бул чыгарылышта. Элди акактаткан аптаптуу ысык. Өлкө аймагында күндүн ысыгы дагы 2 күн сакталаарын маалымдаган Саламаттыкты сактоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтери ден соолукту карап, мындай аба ырайынан сак болууну эскертет. Алыскы Баткен облусунда балдардын жайкы эс алуусу үчүн шарттар түзүлдү. Балдар жай бою 5 лагерде эс алат. Ооруканаларда бахилдердин сатылышы канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Медициналык мекемелерде соода саттык аракеттерин жүргүзүүгө болбой тургандыгын Саламаттык сактоо министри да тастыктады. Кыргыз эл артисти, композитор Муратбек Бигалиев 60 жашта. Эл артистинин мааракеси көгөлтүр көлдө жана кинди каны тамган киши мекенде белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүндөн баштап 4-июлга чейин өлкөдө аптаптуу ысык болоорун эскертти. Маалыматта күнгө көп чыкпай, көлөкөдө отуруу, жаш балдарды кароосуз калтырбай кароо, электр энергиясы менен газга аяр мамиле кылуу сыяктуу бир топ маселелер алдын ала эскертилген. Адистердин ырастоосунда аба ырайынын жогорку градустагы температурасы ден соолукка дагы оюттуу олуттуу зыян алып келет. Кырдаалды Бишкектетер кантип жөнгө салууда? Альбина Сулайманова токтолот. Жай мезгили болгондуктан азыркы тапта шаарда эл аз. Көчөдөн жумуш, кошумча окуу менен алектенип жүргөндөрдү гана кезиктирүүгө болот. Алардын дээрлик көпчүлүгү кадам сайын суу ичип, көлөкөдө баш калкалай калууда. Мындай ыкма аптаптуу аба ырайына туруштук берүүгө негиз болуп жатат. Ал эми шаар борборуна жакын жашаган жаш балдар фонтан сууларына түшүп сергип алууда. Арасында алардын ата-энелери да бар. Учурда Бишкекте аба ырайынын температурасы плюс 41 градусту көрсөтүп жатат. Бирок бул көлөкөдө турганда гана. Эгер биз күнгө чыга турган болсок, термометр мындан да жогорку градусту көрсөтүүдө. Аябай ысык болуп атат. Айла жок. Я на работе весь день под кондиционером. Поэтому жару особо не чувствую, но все равно очень-очень-очень тяжело. Жогорку температурадагы аба ырайы дарттын козголушуна да себепкер болот. Дарыгерлер жүрөк кан тамыр илдети, онкологиялык шишик жана кургак-учук менен жабыркагандарга көчөгө чыкпоону эскертет. Жара приносит очень много проблем для людей. Күндүн ысыгы жогорудагы оорулар менен ооругандарга олуттуу кыйынчылыктарды жаратат. Колдон келсе ысыкка чыкпастан көлөкөдө жүрүшкөнү туура болот. Эс алууга болсо эртең мененки саат 8ге чейин же кечинде 9дан кийин чыгуу керек. Кан басымы жогору болгондор профилактика максатында дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, кеңеш алып турганы оң. Антпесе ысык аптап коркунучтуу. Мындан да негизгиси шаар сыртына же айылга чыгып кетүү пайдалуу болот. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мындай аптаптуу аба ырайы көп жылдан бери боло элек болчу. Альбина Сулайманова, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал. Казакстан парламентинин төгөнкү мажлиси Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу жөнүндөгү келишимди ратификациялап, жогорку мажлиске жиберди. Кечээ күнү Россиянын мамлекеттик думасы дагы биздин өлкөнүн уюмга кирүүсүнө макулдук берген документти расмий түрдө бышыктаган. Документтер жактырылгандан кийин кыргызстандык эмгек мигранттары көптөн бери күтүп жаткан жакшы кабар да тараган. Ошондой эле 50 миңге чукул адам кара тизмеден чыкты. Бул сүйлөшүүлөр президент Алмазбек Атамбаев 19-июнда Санкт-Петербургтан Путин менен жолугушканда чечилген. Кененирээк Бурлай Пусурманкулованын кийинки сюжетинде. Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен 50 миңге жакын кыргызстандык чыкты. Мындай кубанычтуу кабар тарары менен мунапыска илингенин билүү үчүн миграция министрлигинин коомдук кабылдамасына келгендер көп. Ошо чыкты деп келдик. Биринчи текшергенде жок чыкты. Анан кайра дагы бир текшерсем кайра бар болуп калды. Анан ишенбей бул жака келип текшерсем анан чыгып калды. Бүгүнкү күндө 77 миң кыргызстандыкка федерация аймагына кирүүгө тыюу салынган. Булардын баары мекенинде, бирок басымдуусу жумуш тапкан эмес. Айрымдары курулушта иштесе, кээ бирлери кара тизмеден чыгуу мөөнөтүн күтүп үй жумуштары менен алек. Мисалы, Жолдош Кылычбеков 10 жылдан ашык өлкө сыртында иштеп, бир жыл мурда патенттин мөөнөтүн узартпай калып кара тизмеге илинген. Кыргызстан деле нормально болуп калды. Иштесе болот сыяктуу делечи. Аякта квартплат тигинти мынтип отуруп, бияктын акчасы менен бирдей эле болуп калат экен. Биякта мисалы айына $1000 тапсаң, сияктан айына $1000 жөнөтө албай калган күндөрүм болот. Кара тизмеден 50 миң кыргызстандыкты чыгаруу чечими июль айынын ортосунда күчүнө кирет. Орусияга кайрадан кирүү мүмкүнчүлүгү миграциялык тартиптин эрежелерин бузган жарандарга гана берилет. Кара тизмеге киргендердин дагы саны, ошол кара тизмеге кириш маселеси каралып аткан биздин Россияда бүгүнкү күнү жүргөн жарандардын жалпы саны 250 миңге жакын адамдын тагдыры
каралып атат. Ошондо Россиядан чыксам кара тизмеге кирип калам деп дагы деле мыйзамды бузуп жүргөндөрдүн саны абдан арбын. Алар үчүн 10 июльдан баштап 1 ноябрга чейин тоскоолдуксуз Россиядан чыгып, кайра кирүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Кайра кирген учурда иш издеп баргандар миграциялык баракчага келгендеги максатын жумушка орношуу деп так көрсөтүшү керек. Бирок мындай жеңилдетилген тартип 5 жана 10 жылга кирүүгө тыюу салынган жарандарга тиешеси жок. Ошондой эле соттун чечими жана атайын кызматтардын көрсөтмөсү менен өлкөдөн чыгарылгандарга да кирүүгө уруксаат берилбейт. Адистер июль айынын ортосуна Кыргызстан ЭАЭПке толук кандуу мүчө болот деп ишенимдүү айтууда. Бул кыргыз эмгек мигранттары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусияда ал өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей укукка ээ болуп, чек аралар ачылат дегенди түшүндүрөт. Бурулай Пусурманкулова, Алтын Ханбабаев, Коомдук 1-канал. Кыргыз-Орус сөнүктөрү фондунун ишмердүүлүгүнүн алкагында $100 миллион өлчөмүндө 3-чү транш келди. Буга чейин фонддун эсебине $150 миллион которулган болчу. Башкармалыктын башчысы Нурсулуу Ахметованын айтымында Кыргыз-Орус сөнүктөрү фондун түзүү боюнча жетишилген макулдашууга ылайык фонддун капиталы 2 жыл ичинде толукталары белгиленген. Мындай келишимге байланыштуу Орусия тарап Кыргызстандагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн фонд эсебине акча каражаттарын бөлүп жатат. Ооруканаларда бакилдердин сатылышы коомчулукта көнүмүш адатка айланып бараткансыйт. Ар кайсы бейтапканада анын баасы дагы ар кандай. Негизги талап боюнча медициналык мекемелердин ичинде кандайдыр бир соода сатык аракеттерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Жакында саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев бир нече ооруканаларды кезексиз кыдырып, жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунда бакилдердин сатылып жаткандыгын көргөн. Бакилдердин сатылышы канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендиги кийинки материалда. Ооруканага кирээриң менен бахилсиз кирүүгө болбойт деген жазууну көрүүгө болот. Бул тазалыктын сакталышы үчүн көрүлгөн чара. Бахилдерди сатып алууга мамлекеттен каражат каралган эмес. Бирок бейтапкананын оозунда отургандар бахилдерди сырттан сатып алып, үстүнө тыйын кошуп, өздөрү айткандай, нанга акча таап жаткан учурлары көп кездешет. Каждый раз сомдон кыйын эле да, келип чыкканга. Постоянно кирип чыккандарга кымбат болуп калат. Анан бир жумада бир келип өтүнгөн нормально. Бирок айрым учурларда ооруканага баргандарга бахил кийгизип, аны зордоп саткан көрүнүштөр жок эмес. Мындай мыйзамсыз аракетке саламаттык сактоо министри өзү да күбө болгон. Медайымдардын, санитаркалардын, ансыз эле алардын акчасы аябай неме. Ошолорго кошумча жүктөлүп атса анча деле неме көрбөйм, жатыркабайм. Бирок деген биздин ошол жердеги шылуун жетекчилердин бирөөсү алып келип койдуруп, өзүнүн каалаган адамынан алып, анан каалагандай сатып, каалагандай бөлүштүргөн болсо, bunun жыйынтыгын чыгарыш керек. Биздин жаныбызда мына 500 метр жерде частный аптекалар бар. Ошого баргандан ээринишет. Сатып аткан кишинин баарын мен карап отурсам, биз операцияга кирбей эле ошолорду карап отурушубуз керек болот. Талап боюнча медициналык мекемелердин ичинде дарыканаларды ачууга же кандайдыр бир соода сатык аракеттерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Андыктан ооруканага кирерде бахилдерди сырттан сатып алып келген оң. Ооруканага келген жарандарды адистер бахилдерди атайын жакын жайгашкан дарыканалардан сатып алууну сунуштайт. Саламатсызбы, бахилдин баасы канча турат? 5 сом. 5 сом. Дарыканаларда бахилдердин баасы сапатына жараша 2 сомдон 5 сомго чейин турат. Ал эми улуттук хирургия борбору бахил маселесин автоматташтыруу жолу менен чечип алган. Жаз убактарда биз колдонобуз бахиланы, бирок биздин бахилалар через автомат, эч кандай прибыль жок. Бахилдерди сатууга тыюу салуу оңой, бирок анда да бейтапкананы коопсуз, таза кармоонун кандайдыр бир жолун табуу маселеси келип чыгат. Гүлшан Кулматова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал. Ысык Көл облусунун борбор болгон Каракол шаарынын ички жолдорунда акыркы 25-30 жылдан бери капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Мындан улам шаар тургундары үчүн кандай кыйын абал түзүлүп келген. Быйылкы жылы өкмөттөн, облус өнүктүрүү фондунан жана жергиликтүү бийлик тарабынан каражат бөлүнүп, бир катар жолдордо ремонт иштери дагы башталып калды. Бирок бөлүнгөн каражат шаардын ичкин иретке келтирүүгө толук жетпейт. Мындан улам көйгөй жараткан негизги жол каттамдары тандалып алынып, курулуш иштери башталды. Бул багытта аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек айтып берет. Каракол шаары боюнча жалпы 240 чакырымдан ашык ички жол каттамдары бар. Алардын дээрлик 90% мындан 30-40 жыл мурун салынып, шаар тургундарынын негизги көйгөйү. Жол абдан начар болуп атат чындыгында эмне. Көрүп атпайсыздар өзүңөр. Анан штраф төлөсө кыйын төлөйт экен, жолдон да өкмөт деле. Налогун төлөп атабыз жылына. Аракет аябай эле жакшы болгондой көрүнөт, бирок сапаты жок болот деп ойлойм да. Ал баягы 3-4 эле эптеп эле баягы жасаган кереги жок деп ойлойм.
жасаганга жараша жакшылап жасап койсо болмок. Каракол шаарында акыркы 2 жылдан бери болгону 10 чакырымдан ашык жаңы жол салынган. Бул жолдордо чынында жүрүүгө мүмкүн болбой калган эле. Ал эми быйыл жалпы 13 чакырым жаңы жол ишке берилмекчи. Мисалы азыр Каракол шаарында эң чоң көчөлөрдүн бири Карасаев көчөсү жабылып, толугу менен реконструкциядан өтүп жатат. Жолчулардын айтымында бул жол 2 ай ичинде эксплуатацияга берилмекчи. Белгилей кетсек, шаардагы жаңы жашоо алып жаткан жолдор баардык талаптарды эске алуу менен салынып жатат. Буга өкмөттөн бөлүнгөн 150 миллион, кошумча облустуу өнүктүрүү фондунан жана жергиликтүү бюджеттен каралган 53 миллион сомго салынууда. Стандарттуу 2-4 полосалуу, анан калыңдыгы 10 сантиметрде, бул өтө жакшы нерсе да. Мында биздин болгон эмес Каракол шаарында. Ошонун баарын эми аман болсок, жөжөнү күзөсүнө дейт, күзүндө өткөзүп көрсөтүп алсак, эл ыраазы болот деген оюм бар. Жаңы жол салынбай турган жолдордо азыр отурумдук оңдоо иштери жүрүп жатат. Чынында айрым каттамдарда көп жылдан бери ремонт болгон эмес. Себеби каражат маселеси оор болуп келген. Каракол шаарынын эң автоунаа көп өтчү бирден бир жолу Ленин көчөсү болуп эсептелинет. Базарга да жакын. Ушул жер Советтер Союзу тарагандан баштап бир дагы жолу ремонттон өткөн эмес. Азыркы убакта башынан баштап ямырчный ремонтту жүргүзүп келатабыз. Мына бүгүн кечке чейин ушу жолду бүтөбүз бүгүн. Бардыгы жетиштүү, асфальтыбыз бар. Дагы бир маселе шаар ичиндеги ичке таштак жолдордун абалы кандай болору белгисиз. Себеби жолчулар аткара турган жумуш көп. Бул жагынан дагы көңүл бурулбаса, айдоочулар үчүн эле кыйын болууда. Эдил Месбек, Саламат Медербеков, Коомдук биринчи канал, Ысык Көл облусу. Кылкандуу дан эгиндеринин жаңы сорттору пактаны тамчылатып сугаруу ыкмасы Ош облусунда көрсөтүлдү. Иш-чарага Айыл жана суу чарба министри Талайбек Хайдаралиев катышты. Ушул жана башка окуялардын топтому менен түз байланышка Ош студиясы чыгып жатат. Саламатсызбы, Актилек? Сөз кезеги сизде. Саламатсыздарбы? Кылкандуу дан эгиндеринин жаңы сортторун көрсөтүү жана пактаны тамчылатып сугаруу ыкмасы боюнча семинар кеңешмени алкагында Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын дыйкан фермерлери чогулуп, пайдалуу кеңеш алышты. Анда айыл чарба түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында аткарылып жаткан жумуштар менен айыл чарба министри жеринде таанышып, дыйкандар да өз ара тажрыйба алмашууга үлгүрүштү. Кененирээк кезектеги сюжет. 2 жылдан бери тамчылатып сугаруу ыкмасы өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында кеңири өздөштүрүлө баштады. Бул ыкма суунун тартыштыгын билбейт. Жердин эрозияга учурашын алдын алып, сугарууну да бир кыйла жеңилдетет. Түшүмдүүлүктүн да жогорулап жатканын дыйкандар байкашууда. Жөөктөп сугаруу пленка астына өстүргөн пакталар былтыр 35 центнерден пакта берди. Ошол эле сорттор, ошол эле пленка астына бирок тамчылатып сугарууну колдонгондон кийин түшүмдүүлүк 60 центнерди берди да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал эми Кара суу мамлекеттик сорт сыноо тилкесинин талаасында дан эгиндеринин 100гө жакын жана пактанын 17 жаңы сорту сыноодон өтүп жатат. Натыйжада эгиндин жакшы түшүм берген түрү кийинчерээк дыйкандарга сунушталат. Биздин сыноодон өткөн Зубков, Жаным деген сорттор бар. Акыркы 2 жылда айткан мен. Анара деген сорт ушунун элдер дыйкандардын бардыгы эгип атышат. Будайдын. Андан сырткары пактанын К44 деген сорту бар. Алда райондоштурду, алда келип атат, Кытайдын сорттор болот. Дыйкандар көбүрөөк эгип атат. 3 облустун дыйкан фермерлери жаңы ыкмаларды терең үйрөнүүгө жигерденип, жер иштетүүнүн маданиятын жакшыртууну колго алышууда. Анткени түшүмдүн мол болушу, баба дыйкандын маңдай тер төгүп иштегени үзүрлүү болгонун далилдейт. 40-45 центнерден орточо түшүмдүүлүк кетип атат да. Кайракы жерлерден 25-30 берип атат. Бул деген уже алдын ала айта алабыз. Кудай буйрса быйыл элибиздин дыйкандар үчүн берекелүү, Кыргызстан үчүн берекелүү жыл болуп калды. Семинар кеңешменин жүрүшүндө айыл чарба министри дыйкандардын техникалык абалынан да кабар алды. Жер ээлеринин трактор, комбайндары жаңыланган. Агрардык тармак сапаттуу техника менен жабдыла баштагандан бери түшүмдүүлүк арта баштаганын адистер белгилеп өтүштү. Жаңы техникалар келип дыйкандарга кызмат көрсөтүп, ошол эле продукциянын төмөндөшүнө, басым төмөндөшүнө, ошол кызматтардын сапаттуу, тез аткарылышына чоң өбөлгө болуп берилет. Семинар кеңешменин катышуучулары министр менен Евразия экономикалык бирлигине кирүүдөгү айыл чарба маселелери тууралуу да сүйлөшүштү. Талайбек Айдаралиев Кыргызстандын айыл чарбасы бирликтин курамында толук кандуу өз ордун таба ала тургандыгын айтып, экспортко чыгаруу иши жакшыраарын түшүндүрдү. Актилек Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук биринчи канал, Ош. Баткен облусунда балдардын жайкы эс алуусу үчүн жагымдуу шарт түзүлдү. Аймактагы 5 эс алуу лагери окуучулар үчүн эшигин ачты.
Аларга 3 агым менен мектеп окуучулары кабыл алынат, ал үчүн өкмөттөн тийиштүү каражаттар бөлүнгөн. Баткендеги өкмөт өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча быйылкы жылы ички резервдик каражаттарды колдонуу менен тагдыры өксүк, атайын интернаттарда тарбияланып жаткан балдар дагы акысыз эс алуу мүмкүнчүлүгүн алат. Балдар ысыктын аптабында кантип эс алып жатканы тууралуу кабарчыбыздын кезектеги материалында. Баткен областындагы салкын төрлүү аймакта жайгашкан балдардын бул эс алуу лагери быйыл өзгөчө жандуу. Аптаптуу ысык башталгандан бери эс алып жаткан окуучулар бири-бири менен достошуп, бул жердин кеткилери да келбей калыптыр. Канышайдын лагерге биринчи жолу келиши. Туш тараптан келген курбулары менен гүл боюнча конкурска катышып, байгелүү орунга жетишиптир. Чоңойгондо дарыгер болгусу келген Канышай өз жасаган таби гүлдөрүн сөз менен эмес, ыр менен айтып берди. Мен чоңойгондо медик болгум келет. Медикке жараша медик болгондо мага кандай дары чөптөр керек экенин мен далилдеп кетсем. Мен дары чөптөрдү атайы уюштурдум. Мен медикке карата ыр айтсам, мен прокурор, саясатчы болбоймун. Эң биринчи элдин камын ойлоймун. Кайсыл жерде, кандай жерде болбосун, бардык жерде ден соолукту коргоймун. 120 бала эс алып жаткан лагерде бардык шарттар түзүлгөн. Күн сайын сууга түшүп, кооз жайларды кыдырышкан өспүрүмдөр жакы каникулдарын өздөрү ойлогондой өткөрүүдө. 4 маал тамактануудан тышкары балдардын билимин жогорулатуучу оюндар дагы тынбай ойнотулуп турат. Ар күнү балдардын бир да убактысын бошко кетирбей, текке кетирбей, бош койбостон буларга эң тарбиялык маңызы бар конкурстарды өткөрөбүз. Бир күндө кээде спорт күндөрүн өткөрөбүз. Ыр майрам, жаш талант, жаш сүрөтчүлөр конкурсун өткөрөбүз. Саякатка чыгып келдик. Облус боюнча мында 5 эс алуучу лагердин бардыгында балдарды эс алдыруу үчүн жетиштүү шарттар түзүлгөн. Дагы саналуу күндөн кийин Кызылкыя, Сүлүктү шаарларын жана Лейлек Кадамжай районунун окуучулары үчүн да ушундай эле эс алуу лагерлери өз ишин баштайт. Ремонттон бир аз кыйналдык эле, азыр бардыгынын ремонту бүткөн, даяр. Областын центрдеги лагерь биринчи даяр болду эле, буларды баштап, булардын биринчи агымы бүтүп атат. Калган лагерлердикин 6-сы, 7-си, 10-га чейин баштап бардыгын иштетебиз. Окуучулардын жайкы эс алуу учурунда ата-энеси же тагдырдын оор сыноосуна калган өспүрүмдөр да четте калбай, 2-чи же 3-чү агымда акысыз эс алышат. Адылбек Акматов, Рызбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен. Жыл өткөн сайын унаа саны менен катар эле жол кырсыктары да көбөйүп, адам өмүрүн алган учурлар аз эмес. Өзгөчө өкүнүчтүү жагдай жаш балдардын кырсыкташы. 6 айдын жыйынтыгы боюнча Жалал Абад облусунда жаш балдардын жол кырсыгынан жабыркаган учуру өткөн жылдагыдан 17% өскөн. Теманын уландысы Байгазы Райымкуловдун материалында. Жалал Абад шаарынын борборундагы эки чоң базар тең негизги каттамдын эки тарабында орун алган. Мында базар аралап жүргөн жаш балдардын саны жүздөп саналат. Бири ата-энесин ээрчип келсе, экинчиси чуркап бир нерсе сатып тыйын табат. Базарда болсо кирип чыккан унаанын саны көп болгонуна карабай, оюн-караак балдар жаштыгына салып, оюна келген жерден чуркап чыга алат. Учурда облустук оорукананын сынык жаракат бөлүмүндө дал ушул жол кырсыгынан жабыркап кайрылгандардан орун жок. Көчөдө уруп кеткендер, көчөдө жолго кырсыгын кабыл алгандарга караганда машинанын ичинде кабылгандар да быйыл көбүрөөк кездешип атат. Ошол себептен бизге келер замат атайын өзүбүздүн керектүү обследование деп айтабыз, рентген снимоктушулардын баардыгын жасап, дароо убактысында лечение кылып, өзүнүн лечениесин баардыгын өтөбүз. Быйыл эле жыл башынан бери Жалал Абадда 288 жол кырсыгы катталып, андан 81 бала жабыркап, 10-у көз жумган. Жаш балдардын авто кырсыгга учурашына дагы бир себеби тажрыйбасы жок айдоочулардын кайдыгерлиги. Биз бул күндө ушул жол транспорт кырсыгынын багы жаш өспүрүмдөрдүн көбөйүп кеткендеринин себеби жолдо жүргөн автоунаалардын кырсыгынан болуп чыгып атат. Бүт айдоочулардын багы эки автоунаа калышканда же болбосо айдоочу өзүнүн автоунаасына үй бүлөсү менен жолдо баратканда жолдон чыгып кеткен учурларда ошол себептен ушул жаш өспүрүмдөрдүн баягы жол транспорт кырсыгына көбөйүп кеткенинин себеби ошондон болуп атат. Жаш балдар авто кырсыктын курмандыгы болуп калбаш үчүн биринчиден ата-эненин жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керек. Андан кийин билим берүү мекемелери менен жол кайгылуу кызматы, түшүндүрүү иштери байма-бай өтүп турушу зарыл дейт адистер. Байгазы Райымкулов, Осмон Амсадыров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад шаары. Кабарлар менен тааныштырууну Бишкек студиясы улантат. Канат, сөз кезеги сизде. Рахмат, Актелек, биз болсо программаны улантабыз.
Президент Алмазбек Атамбаев Европа Союзунун Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү Петер Бурианды кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы мейманды Европа Союзунун Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү кызматына дайындалышы менен куттуктап, бул мандатты Петер Буриан эки тараптуу жана регионалдык форматта дагы толугу менен ишке ашырат деген ишенимин билдирди. Ошондой эле Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформалар туурасында айтып, адам укуктары жана сөз эркиндиги, коррупцияга каршы күрөш, ачык жана калыс шайлоолорду уюштуруп өткөрүү, ошондой эле сот реформасын ишке ашыруу жана диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча көрүлүп жаткан чараларга токтолду. Европа Союзунун атайын өкүлү Петер Буриан Кыргызстан ачык жана калыс шайлоолорду өткөрүү боюнча регион үчүн үлгү көрсөткөндүгүн баса белгиледи жана евро биримдик шайлоо процессин уюштурууда мындан ары дагы Кыргызстанга көмөктөшө берерин кошумчалады. 2015 жылдын аягына чейин газга болгон баа өзгөрбөйт. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев күз-кыш айларына даярдоо боюнча өткөн селектордук жыйында билдирди. Газпром компаниясынын өкмөт менен макулдашкан орто тарифтик саясаты бар экендигин билдирген Сариев, тариф валюта курсуна гана көз каранды болуп, өйдө ылдый болушу ыктымал деди. Калк газга доллардын курсуна ылайык сом менен төлөнөт. Орусиялык Ростельмаш ишканасынын комбайндары Кыргызстанга келди. Айыл чарбасы үчүн керектүү техникалар Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевдин аракети менен алынып келүүдө. Белгилүү болгондой, азыр өлкөдө 87% айыл чарба техникасы эскилиги жетип, дыйкандарды түйшүккө салып келет. Мындан улам эл өкүлү пландап жаткан 500 техниканын алгачкы партиясы алынып келинди. Эми алар быйылкы түшүмдү жыйноого, талааларга чыга баштайт. Ростов-на-Дону шаары айыл чарба техникаларын чыгаруу боюнча Орусиянын жүрөгү болуп эсептелинет. Дал ушул жерде 12 ишкананын башын бириктирген Ростельмаш ишканасы орун алган, ал дүйнөнү багындырып алдыңкы 5 компаниянын бири. АКШдан тартып коңшу Казакстандын кең талааларын оруп жыйнаган техникалар эми Кыргызстанга келүү алдында турат. Бул көргөзмө жыйында мекеменин бай тарыхы чагылдырылган. Алгачкы техникадан тартып, акыркы муундагы комбайндарга чейин орун алган. Ростельмаш ишканасынын жогорку жетекчилиги Кыргызстандын айыл чарба тармагына зор салым кошкон. Өлкө боюнча 15 МТСти ачып, 200дөн ашык техниканы алып келген Бакыт Төрөбаевди конок катары чакырышкан. Жолугушуу жогорку деңгээлде өтүп, тараптар эркин баарлашып, кызматташууга Орусия тарап кызыктар экенин билдиришти. Биз баардыгыбыз билебиз, азыр талаа жумуштары башталды. Будай оору боюнча. Ошондуктан мен бул комбайндарды жер-жерлерге чыкканда ошол жакшынакай сапаттуу иштешин каалайт элем. Ошондо биз дагы көзөмөлгө алабыз. Келечекте дагы ошол Кыргызстанга 500 техника алып келгенге аракет жасайбыз. Азыр бүт келишимдер, сүйлөшүүлөр болуп атат. Сапардын алкагында Бакыт Төрөбаев Росагромаш ассоциациясынын президенти Константин Бабкин менен жолугушту. Айта кетсек, Константин Бабкин Орусияда айыл чарбасын өнүктүрүүгө салымын кошуп келе жаткан саясатчылардын бири. Ошентип эки тараптуу жолугушуунун натыйжасы кыска убакытта белгилүү болуп, кыргыз делегациясынын артынан эле 4 комбайн өлкөгө кирип келди. Комбайн бир күндө орто эсеп менен 10 гектар жер аянтын оруп жыйноого кубаттуулугу жетет. Мурда союз тарап неме кылгандан кийин калган техникалар чарчап, өз мындайча айтканда өз кызматын өтөп бүткөн техникаларда азыр бул техникалардын келип биз алып ошо дыйкандарга жардам кылып жатабыз. Колдон келишинче арзан баада жардам кылып жатабыз. Бул өтө заманбап техникалар. Жанагы потеря деп коет, мындайча айтканда бул жоготуу өзүнүн жоготуу немелери дагы аз өтө. Жана биз ушу дыйкандарды оруп жыйноо бул деген мындай тез аранын ичинде жыйнап калыш керек да. Ошого биз бул техникалар менен өз убагында жыйнап дыйкандарга чоң көмөк келтиребиз. Келген комбайн көпкө кармалбай Кыргызстандын буудай талааларын көздөй чыгып кетти. Жолдо тизилип бара жаткан техниканы көргөн дыйкандар Кыргызстанда агрардык тармак жанданып бараткандай сезим калтырды деп сүйүнүчтөрүндө чек жок. Бир комбайндын алгачкы чалгысы чүйдүн буудай таласына кирсе, калгандары аймактардын муктаждыгына жараша бөлүштүрүлдү.
Қазақстандын президенті Нурсултан Назарбаев биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Назарбаевке жогорку даражалуу сыйлык Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы шериктештик мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, эки өлкө элдеринин ортосундагы достукту жана ынак коңшулукту бекемдөөгө кошкон зор салымы үчүн ыйгарылды. Кыргыз эл артисти композитор Муратбек Бегалиев 60 жашка чыкты. Эл артистинин мааракеси Ысык көлдө жана Жумгалда белгиленди. Иш-чарага кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү гана эмес, чет элдик музыка сүйүүчүлөр да катышты. Композитордун 60 жылдыгы кандайча белгиленгендиги туурасында Гүлнара Касымбекованын материалында. Ысык көлдү сагынуу, бул ырды көп эле угуп жүргөнүбүз менен сөзү менен обону кимдики экенине деле көңүл бурулбайт. Чыгарма оргуштаган таланты бар эки инсандын эмгеги. Сөзү Чыңгыз Айтматовдук болсо, обону Муратбек Бегалиевдики. Композитордун көл жээгинде белгиленген 60 жылдыгы да ошол Ысык көлдү сагынуу чыгармасына байланышы бардай. Биз сыймыктанабыз. Анткени Муратбек Акимович 22 жылдан бери ошо ыр жазуу, музыка жазуу менен эмес, андан башка дагы чоң бир уюштуруучу милдетти аткарып келатат. Композитордун мааракеси кичим экени да белгиленди. Келечектеги эл артистинин алгачкы чыгармасы дал ушул аймакта жаралган. Ал кезде музыкант болгон 13 жашта болчу. Айылдан эле искусство болгон дилгерлиги ойгонгон. Ошондо эле көпчүлүк баркын билбеген Моцарт, Чайковскийдин чыгармаларын радиодон угуп жаттап, талантын таптай баштаган. Муратбек байке болсо, кыргыздардын маңдайына жазылган бир сыймыктуу адам. Бүт эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө эли тааныган. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан. Эл артистинин бала кездеги изи калган Окторкой жайлоосунда балбан күрөш, көк бөрү, кунан чабыш оюндары ойнотулду. Мындан тышкары Муратбек Бегалиев жетектеген консерваториянын студенттери композитордун ыры курдунундагы чыгармаларын аткарышты. Айылда, карапайым айылда өскөн жигит. Ушундай таланты бар экен, кыргыз элинин улуу композитору, дүйнөгө таанымал бала болуп калды. Улуттук консерваториянын түп-түп кыргыз музыкасын дүйнөлүк искусствого жетелеген эл артистинин 60 жылдыгы күздө мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Гүлнара Касымбекова, Тилек Эркен уулу, Коомдук 1-канал. Аптанын бейшембиси мына ушундай окуялар менен толукталды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтка дагы жайгаштырылды. КТРК Чекит Кейджи сайты аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунтуу жана кызыктуу окуялар КТРК Кейджи сайтында. Жашоосу жагымдуу кабарлар коштоп жүрсүн, саламаттырыңыздар. Саламат болуңуздар.